Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 7-июл 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Кара Суу тарапта жайгашкан Тельман айылынан сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи болуп мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жер бул Тельман. Эгерде шаар тараптан келген болсоңуздар, оң тарапта Тельман айылы деген жазууну көрөсүздөр. Ошол жазуудан өткөнүңүздөрдө сол тарапта чоң Саха деген баня бар экен. Ошол банядан өткөнүңүздөрдө мына ушундай чоң жолдун боюнда ушул үй сатылат туугандар. Мынакей бул көчө тараптан көрүнүшү. Дарегин түшүндүңүздөр. Тельманда болуп калат. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, Тельмандын центри, андан ары кете турган болсоңуздар, Кара Суу базарына карап бет аласыздар туугандар. Мына азыр колдон келишинче ушул сатылуучу үй тууралуу маалымат берген аракет кылам. Эсинин номери ушул видеонун экранында жазылган туугандар. Албетте эле келип өзүңүздөр дагы маалымат алып кетесиздер. Анан бул видеону дос таныш тууган уруктарыңыздарга дагы жөнөтүп коюңуздар. Балким үй Кара Суу тарапта жайгашкан Тельмандан сатыла турган үй издеп жүргөндүр. Чоң жолдун боюнда под бизнес катары дагы иштетсеңиздер болот. Мисалы частный садик или башка бир нерселерди ачып алсаңыздар болот. Мына жерде дагы бир магазин бар экен туугандар. Жанагындай камераларды сатат экен. Ошол магазиндин эле жанында жайгашкан. Сатыла турган жер үйдүн жери 6 соток туугандар. Кызыл китеби бар. Анан алдында мына ушундай кошумча жери дагы бар экен, чоң жолго чейин. Кийин бул жагын бак же дагы бир башка нерсе менен тосуп алып жасалсаңыздар дагы болот. Варианттары көп туугандар. Эң негизгиси бул жер дагы сиздерге тиешелүү. Жери 6 соток. Кызыл китеби бар. Анан условияларына келе турган болсок туугандар, бул жерде агын суу бар, таза суу бар, природный газ деле бар. Мына ушундай. Анан бул үйгө мына гаражы дагы бар экен үйдүн. Машиналарды алып чыгып кирип турсаңыздар болот. Бул жакта чоң баратасы бар, өйдө тарабы арка. Кара Суу базарына пешком барып келип турсаңыздар болот. Жакын эле. Чоң мечитке деле жакын, Ошко деле жакын туугандар. Мына киргениңиздерде асты стяжка. Мына оң тарапта туугандар 3 бөлмөлүү времянкасы жайгашкан. Мына өйдө тарабы болсо 2 кабаттуу үй болуп калат. Азыр биринчи времянкасын көргөзүп берип коеюн. Жер 6 соток, условияларына келе турган болсок, агын суу бар, таза суу бар, свет бар. Анан бул үйдүн 5 тонналык кудугу дагы бар экен. Наркы ажаткананын жанында 2 септиги дагы бар экен туугандар. Бирөөсү душтуку, бирөөсү кухняныкы. Мына бурулганыңыздарда оң тарапта мына ушундай бир кухнясы. 2 кабаттуу үйдүн бир бөлмөсү болуп калат мындай айтканда. Азыр мен времянкасын көргөзүп берейин сиздерге. Мына времянканын ушундай чоң коридору бар экен. Жалпысынан 3 бөлмөдөн турган времянка. Камкош менен тургузулган. Мына ушундай туугандар. Так. Мына бул биринчи бөлмөсү. Бул экинчи бөлмөсү туугандар. Коңшубак болгон, электромонтаждары бүткөрүлгөн, потолоктору дагы жасалган экен, байкатасыздарбы? Мага жаккан жери туугандар, мына ушундай чоң коридору бар. Кысылбай кийин каалаган бөлмөңүздөргө кирип чыгып турасыздар. Мына. Бул жагы душ, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган. Сөйткөндө үйдүн сыртында 2 септиги бар. Электромонтаждары деле бүткөрүлүптүр. Мынакей. Канализация, суунун турбалары бүт бардыгы киргизилген. Ремонттору жакшы. Кийин алып чөнтөңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып келип жашай бересиздер. Сонун экен. Кызыл китеби бар эң негизгиси. Оба. Мына ушундай. Так, мына бир бөлмөсү. Баратадан киресиздер үйгө. Мына сырткы тапчаны бар экен. Анал жерде болсо 5 тонналык кудугу. Мына 5 тонналык кудук. Анал жерде болсо крант. Азыр ал жака деле өтүп зерикпей көргөзүп берип коеюн. Эми албетте эле кийин өзүңүздөр да келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Мына бул жагы болсо мал сарайы. Өйдө тарабындагы навеси менен экен. Кийин мал, кой, кеңири бага бересиздер. Бул жагы сырткы ажатканасы. Септиги мына жерде жайгашкан туугандар. 2 септик. Мына мен жана көргөзүп берген времянка 3 бөлмөлүү.
Кам куш менен тургузулган, бирок жакшы эле качестводо салынган деп ээси түшүндүрүп берди. Ушундай. Мына 2 кабаттуу үйүн көргөзүп берейин. Тепкич менен чыгасыздар. Бул деле ушундай туугандар, узун коридору, жалпысынан 4 бөлмөдөн турган үй. Мына. Караңыздар, ремонттору бул жактагы жакшы экен. Келесиздер, жашайсыздар, Кудай буйруса. Экинчи бөлмөсү мынакей туугандар. Бул жагы үчүнчү бөлмөсү. Эми буюм-тайымдар турат. Буларды сиздерге калтырбайт, алып кетет. Таптаза кылып сиздерге өткөрүп берет эгерде ала турган болсоңуздар. Асты полу жыгач экен. Негизгиси ушундай. Так, бул жагы дагы бир бөлмөсү. Айнек терезелери көчө тарапта карап турат. Так, дагы кандай маалымат берсек? Дарегин түшүндүңүздөр. Кара суу базарына жакын. Ошко деле жакын. Мына лестницамен түшүп барасыздар ылдый тарапка. Так, бул жагы болсо туугандар, аз жабып коюптур. Үй чоочогу, мына жерде болсо жанагы сырткы тапчаны, бул жагы болсо жанагы гараж туугандар. Өзүнүн баратасы бар. Барадан ачып, кийин гаражга дагы машинаңыздарды алып кирип чыгып турсаңыздар дагы болот туугандар. Мына ушундай. Анан ээсинин номери деле ушул видеонун экранында жазылган. Чаласыздар, келесиздер, маалымат аласыздар туугандар. Баасы деле өтө жакшы баага коюлду. Азыр видеонун аягында айтам. Мына ушундай. Азыр мына бир бөлмөсүн көргөзүп коеюн, анан баасын айтайын. Так, баасы болсо туугандар, $100,000 бааланды. Анан ала турган реальныйдан болсо дагы жакшы кеми болот атат. Барыңыздарга ийгилик туугандар. Ээсине чалыңыздар, келиңиздер, көрүңүздөр, соодалашыңыздар. Локациясы өтө сонун. Тельман дегенде уже бардыгы эле билет. Кара суу базарынын жанында жайгашкан айыл. Сонун экен. Колдон чарбаңыздар туугандар. Жакшы кеми болот.